31 жаштагы Гүлмира Пирматова бүгүнкү иш-чарага 10 жашар кызын ээрчитип келди. Ал тийиштүү жүйө менен кызы төрөлгөндө туулгандыгы жөнүндө күбөлүк алган эмес. Жолдошу аларды кароосуз калтырган. Ошол убактан бери кызында тиешелүү документтер жок. Мунун айынан кызы мектепке да кабыл алынган эмес. Гүлмира айым 5 жылдан бери кызына күбөлүк алып берүүнүн жолун издеп келет. Куршап айынан келдим. 5 жылдан бери ушу кызыма күбөлүк ала албай жүрдүм. Эми Кудай буйруса алам деп ниет кылып жүрөм. Үмүт менен келдим, эми ушу кызыма алам деп. Эми аябай сүйүнүп турам да, эми алам деп сүйүнүп турам. Анан кийин пособиясам өздөрүнө да кимдерине жарайт. Өзүм квартирада жашайм. 4 баланы өзүм багып, күчүм менен багып келдим. Алал тамактан эле багытам. Автомойкада иштейм. Эми мен окуп алганыма жараша мал багып, адырда ошентип сыйырлар, бирөөлөр сыйырларын ошо договор менен алып кетет. Мен ошол жерде сыйырларын сабып, ошо менен боюмда болгон, ошо күйөөм мен Өзбекстандык болгон, Өзбекстан жараны. Мен бул 5 айлык боюмда барлыгында таштап кетип калган. Ошо менен мен өзүм багып, өзүм күчүм менен багам деп, ошо адырга кеткенмин да, мал багып, ошентип сабып жүрүп, айымдан өтүп, ошентип эмне болуп, апамдар өздөрү төрөтүп, кошуналар, соседтерибиз күбө, ошолар карап ошентип төрөп алганмын. Ошондон берки эми мени бирөө жүгүр, ал, мынтип деп акыл үйрөтпөгөн. Анын үстүнө мен өзүм дагы билбегенмин, андай нерсени окубаганыма жараша билбегенмин. Эми туурасын айтыш керек да. Ошого ала албай калып, эми мындай мектепке барганда керек болот экен ал нерсе. Мектептен сурап эмне кылганын анан кийин аракет кылып 5 жыл жүгүрүп жүрдүм, ала албадым. Эми азыр мына жерде айтышты, алып беребиз, кылып беребиз деди. Эми ошого ниет кылып, үмүт менен келдим да, алайынчы ошо күбөлүгүнө деп келдим. Жигердүү жарандар долбоору 5 жылга созулат. Бул убакыт ичинде Кыргызстандын аймагындагы жарандарга юридикалык жардам берилет. Ал үчүн Ош жана Баткен аймактарындагы аярлуу топторго жардам берүү максатында 5 кесипкөй юрист тартылган. Свидетельство о рождении дейбизби, паспорт дейбизби, баягы чоң шаарларда, райондук, облустук борборлордо баягы жарандарыбыздын мүмкүнчүлүктөрү көп, алар оңой ал документтерди алышат, бирок ошол эле алыс айылдарда же болбосо муктаж болгон, акча жагынан кыйналган биздин жарандарыбыз албетте бул көйгөйлөр менен көйгөйлөрү бар. Ошол учурда биздин юристтер Кыргызстан боюнча ар кандай ушундай алыс региондорго барып, ошол биздин муктаж болгон жарандарга укуктук жардам көргөзүп келет. Баарыңыздарды байрамыңыздар менен куттуктайм. Иш-чарага буга чейин юридикалык жардам алган жарандар да келди. Рану Мамажанова Өзбекстанда төрөлүп, Ош шаарына турмушка чыккан. Ошондон бери паспорт ала албай келген. Мындан улам анын уул кыздары да эч кандай документсиз жүргөн. Долбоордун жардамында алар өздүк документтер менен камсыз болду. Бияка юристлерге Нурланге учурашып, кеплашып ана кылдым. Бул жактан юристтер менен жолуктум. Сүйлөшкөндөн кийин алар Өзбекстан аркылуу документтерди алып, паспорт алдым. Ага чейин балдарымда паспортсуз жүрүштү. 20 жаштагы кызым жана 17 жашка толгон уулумда паспортту болушту. Фарзандларымын без паспорт жүрүшүүдө. Иш-чаранын катышуучулары адам укуктарынын учурдагы абалын талкуулашты. Укук коргоочулардын айтымында жарандар өз укугун так даана пайдалана алганда гана коомчулукта мындай көйгөйлөр азаят. Аталган долбоор аркылуу буга чейин Ош Баткен облусунан 94 жаранга юридикалык жардам берилген. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.